Урматтуу мусулман бир туугандар, тарыхта Харун Рашиддин уулу Маймун деген уулу болгон эле. Ошо Маймун кичикей чагында ошо устазынын колунда окуп атканда бир күнү устазы ошондо катуураак урат экен, сабайт экен. Устазым, кайсы кылган күнөөм үчүн ушуну кылып атасың? Унчукпа дейт экен. Дагы сабайт экен. Кайсы кылган күнөөм үчүн деп жаны ачыган бала ушинтсе, жабак унчукпа деп унчуктурбай койгон экен. Анан ортодон канча жылдар өтөт. Анан бир күнү Маймун падыша болуп калган экен. Анан падыша болуп калганда эң биринчи ошо сабаган устазын чакырыптыр. Анан чакырып келип, устаз отуруңуз деп анан сөз баштап, устаз, ушу мен бала чагымда ушу мени эч күнөөсүз эле сабадыңыз элеңиз. Кайсы кылган күнөөм үчүн десе унчукпа деп оозумду басып койгон элеңиз. Бул эмне, мунун эмне сыры бар дегенде устаз айткан экен. Балам, ошону да унутпадыңбы? Унутпадым устазым дептир. Ошондо көрдүңбү дептир. Сенин келечекте чоң адам болоруңду билгенмин. Ошого сага бир сабак үчүн ошо нерсени кылганмын. Анткени зулум тарткан адам эч качан бул зулумдукту унутпайт. Сага ошо сабап жөн эле зулумдук кылдым элем. Кийин адамдарга зулумдук кылбасын, зулум тарткан киши зулумду унутпашын, эсинен чыгарбасын деп ошо нерсени кылган элем деген экен. Урматтуу бир туугандар, биз дагы ушу болгон окуялардан сабак чыгарып, бирөөлөргө зулум келтирбейли. Бирөөнүкүн тартып албайлы, бирөөнү алдабайлы, бирөөнү сабабайлы, бирөөнү ак жеринен каралап жазбайлы, ак жеринен каматпайлы. Бардыгына көңүл буралы, зулум деген адамдын жүрөгүнөн өчпөс так болуп калат. Зулумдун арты жакшы болбосун ар бирибиз билебиз. Алла таала ак жолдон адаштырбасын.